Assalamu алейкум, ассалам. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшы? Алхамдулилля. Мен суроом төмөндөгүчө. Намаз окуп атканда бир сүрөнү окугандан кийин экинчи рекетке ошол сүрөдөн кийинки сүрөнү окуш керек деп айтканын уккам. Бир молдонун. Ал сүрөдөн кийинкисин же болбосо ортодон эки сүрө таштап анан окуш керек деп. Ал эми окулган сүрөдөн кийин эмки рекетте ага чейинки сүрөнү колдонгон болбойт дейт. Бул Кур'андын тартиби дейт. Ошол туурабы? Мисалы, биринчи рекетте Ихлас сүрөсүн окусак, кийинкисинде Фалак сүрөсү окулуш керек дейт. Катары менен деп. Ошону жакшылап түшүндүрүп берсеңиз, узун жазган болсом кечирим сурайм. Жакшы суроо бердиңиз. Туугандар, Кур'ани Каримде сүрөлөрдүн тартиби бар, туура. Бирок бул бир фарыз эмес, важип сүннөт эмес. Ошон үчүн иншалла бир сүрөдөн кийинки сүрөнү ошону окуган тартип, бул мустахаб. Эгерде андай окубай калса, атайлабасаңыз деле ал эчтеке эмес ал. Макру деп коет, хилафи аула. Анда ушу тартип менен окуганга аракет кылыш керек. Бирок алымдар айтканы, эгерде узунураак сүрө келип калса, анда бир сүрөнү таштап деле окуп кетсе болот. Мисалы, Тин сүрөсүнөн кийин Алак сүрөсүн калтырып, Тинден кийин эле Кадар. Ал сүрөнү окуп койсо, макру дагы эмес. Бирок азыркында Ихластан кийин Фалак аны таштап туруп Насты окуп койсо, макру дешет да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн иншалла кийинки сүрөсүн тартиби менен окуш керек, ал туура эле. Эми кээде мындай болуп калат. Азыр бекапарлыктын доору. Аллаху акбар, алхамдулилля деп кул аузу бираббин нас деп биринчи рекетте окуп алды да. Тияга кандай болот десе, кээ бир алымдар айтат, төртөөнү тең эми кул аузу бираббин нас окуйсуң дейт. Аркага чыкпайчы? Бул акыркы сүрө да эми мындайча айтканда. Же болбосо 4 рекетинде биринчи Ихласты окудуңуз, анан Фалакты окудуңуз, анан Насты 4-чү рекетке эмне окуйсуң? Дагы Насты кайталайсың. Дегендейчи. Макулбу? Кандай болгон чактарда тартип ушундай. Бул туура эле. Бирок эгерде карап туруңуз, мен айтып кетейин. Бирок окус тартиби жок эле, мисалы, Ихластан кийин тилиңизден кул аузу бираббин Фалакты окуйн деп аттыңыз эле, бирок Насты окуп алдыңыз. Мейлиби? Атайлаган жоксуз, эч кандай кыжалат болбойт. Намаз дурус болот. Намаз дурус болот. Бирок атайлап таштабаш керек. Мен келинчегим менен ажырашкан. Талак берилген, бирок ЗАГС ажырата элекпиз. Мен үйлөнө берсем болобу? Мурдагы келинчегим жумушунан бошосом барып ажырашканга макулмун деп кол коюп берем дейт. Эчтеке эмес бул келинчегиңиз менен экинчиге үйлөнсөңүз, башка аял алам деп атсаңыз, биринчинин ЗАГСы зарыл эмес ал. ЗАГС түзгөндөн кийин анан үйлөнөт деген анда бизде андай жери жок. Үйлөнө берсеңиз боло берет. Албетте биринчи келинчегиңиз менен ортодогу маселени чечип алыңыздар. ЗАГСты кестирип койсоңуз ал оңой эле. Арасы жашабай турган болсоңор да. Жаңы жолу салынгандар чоң устазалар деле чыгып жатпайбы деп сабак берип же бизнес кылып болбосом жөн эле өздүк баракчасына сүрөт, видео жүктөп калышты. Ушул туура элеби? Ким жооп берет? Же заманга ылайык боло береби? Такыр түшүнбөй келем. Аял киши жоолук салынган соң жамынып, жагынып, өзүн көргөзбөш керек дейт. Карасаң баары тескери. Устазаларыбыз беймарал интернетте жүрүшөт. Түшүнбөй калдым. Эми ушу доор ошондой болду. Атак жок туугандар. Замана кандай болот? Бөрү болсо бөрү, түлкү болсо түлкү бол. Андай эмес ал. Замана кандай болсо ошондой болсо сен пайгамбарыбыз сүннөтүндөй бол. Мына ушул кеп. Ал жакта каралбайт ал. Адамдар азыр ууру болсо ууру болуп кетесиң. Андай эмес. Бизде акыл бар, алдыбызда Кур'ан бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдомосу бар. Улуу асыл заттардын алхамдулилля жолу бар. Андай кылбаш керек. Мына жерде бирок чындап эле туура айтып атат. Карап туруп мейл аялдарга сабак берип, өздөрүнчө группа ачып, зикир, Кур'ан, таалим, тажвид, анча-мынча маселелер болсо болот. Бирок азыркындай жалпыга чыгып алып тияк-бияк кылган жакшы эмес. Жакшы эмести жакшы эмес деп айтыш керек. Андай кылбаш керек, жакшы эмес ал. Менин келинчегим больницада бир орус кызды эмизген экен. Ал орус кыз 2 айлык ата-энеси таштап кеткен экен. Эми ошол кыз эмне болот? Же издеп таап багып алайлыбы? Биз Москвада турабыз. Эми ата-энеси эгерде жок болсо, багып ала бергиле.
сауап болот. 2 айлык болсо, куллу маулудин юлат ала фитра дейт го. Ар бир бала фитратта, мындайча айтканда, алхамдулилlah, туура табияттагы Алланы бир жалгыз деп ишенген абалда төрөлөт. Исламда төрөлөт. Кийин ата энеси христиан кылып алат, жөөт болсо жөөт кылып алат, бутпарас болсо бутпарас кылып алат, мусулман болсо мусулман кылып алат дегендей, Кудайым бериптир иншалла. Бул 2 айлык перзент орус баласы болсо да, алхамдулилlah, Алла Таала жараткан пенде, жакшы тарбия кылып, жакшы өстүрүп, алхамдулилlah, эме бала кылып, иншалла ыйманга алып келип алла. Эгерде ата энеси таап калса, талашпай ата энесине берип койсуңар. Ата энеси жок болсо, баланы тияк бияка бербей, алхамдулилlah, Алла Тааланын белеги, аны жакшы багып алыш керек. Адамдар көчөдө мышык таап алып багып атпайбы? Ит-питтерден эме, туурабы? Мен Россияда муздак сыгатта иштеймин. Ошол себептен дааратканага көп каттаймын. Суук өтүп калыш коркунучу бар. Даарат албай эле таямум кылып намаз окуса болобу? Караңыздар, таямумга качан уруксат берет? Качан суу жок болсо. Же болбосо суу бар, ал сизге зыян бере турган азыркындай суукта, адамды өлтүрүп кое турган, же болбосо бир жакта оорутуп кое турган болсо, ошол деңгээлде анан таямум алса болот. Бирок сууну ысытканга мүмкүнчүлүк бар да. Азыр бардык жерде светтер бар. Суук жерде иштесеңиз, алхамдулилlah, карап туруп 1,5 литрди жакшынакай жылуу жерге коюп койсоңуз, даарат ала бересиз. Сразу эле шарият ошо сууну токтотуп туруп таямумга өткүлө деген буйрукту бербейт. Аны карап, шартын карап туруп анан берет. Эгерде чындап эле адам ооруп атса, суу тийгизсе болбойт. Болду, өзүңдү кыйнабай эле кой, өт дейт да. Бирок ага чейин кичине бизде да Алла Таалам акыл берген да. Бир аз сууну ысытып алсаңыз болот. Аны сууну ысытканга мүмкүнчүлүк болсо, анан сиздин ден соолугуңуз ысык сууга даарат алгандан кийин эч кандай оорубайсызбы? Ага уруксат эмес, таямум өтпөйт. Кичинекей 2-3 айлык балдарга баш кийимине жем салып, эшекке берип ырымдаган бул шартпы же шарт эмеспи? Мен билбейт экенмин биринчи жолу ушул. Андай кылып алай. Эшектей келесе болуп калып дагы. Кудай берген, алхамдулилlah, эмне кыласың аны? Субханалла. Алымдар айтышат да, Алланы тааныбай, акыйкатты түшүнбөй, Аллага баш ийбегендерчи. Улайка кал анам, 4 буттуу жаныбардай, балхум адал, алардан да өтүп кеткен дейт да. Кандай өтүп кеткен десе, Алла Таалам жаныбарларды жаратканда, алардын өзгөчө өзүнүн чегинде бир сыпат болот экен да, башкаларда жок. Түлкүдө куулук болсочу, башкаларда жок да, алда өзүндө бар да. Эшекте кересоолук бар го, бул өзүндө бар, башкаларда жок да. Чочкодо мындайча уятсыздык да, аларда мисалы намуздуулук жок да, даюстук бар да. Бирок башкаларда жок. Бирөөсүндө бар, бирөөсүндө жок болуп атпайбы? Бирок тооба кылдым. Кайсы адам Алланы тааныбаса, ак караны ажыратпаса, адал арамга баары бир болсо, ушулардын баардыгы болот экен да. Ал түлкүдөй куу да болот экен, эшектей келесо да болот экен, чочкодой намыссыз да болот экен да. Кайраса. Ошон үчүн Алла Таала айтат, алар 4 буттуу жаныбарлардан да өтүп кеткен деген сөздүн маанисин ушундай деп берген да. Ошон үчүн Кудайым иншалла баарыбызга ыйман берсин да. Биз Россия өлкөсүндө сүт чыгаруучу заводдо иштейбиз. Күндө иш аяктаганда сүт сактаган чоң бочкаларда сүттөр калып кетет. Примерно 200-300 литр. Аны мастерлер, биздин начальниктер төгүп сала бергиле дейт. Биз колодистерге төгүп салабыз. Мени ойлонтурган нерсе, биздин динде, биздин шариятта сүттүн орду чоң эмеспи? Биз ысырап кылып жаткан жокпузбу? Биз бул үчүн акыркта жооп беребизби? Ошону билейин деген. Ысырап жооп бересиз. Бирок эгерде сиз мажбур болсоңуз, анда мажбурлуктун сүрөтү бөлөк. Аргасыздан тигилер жооп берет мисалы. Сиз үйгө төкпөй койсоңуз. Бирок айтыңыз да, бул эми 200-300 литр деген. Биз азыр бир 20 литр сүт таппай атпайбызбы? Медреседеги балдарга бир каша кылып берели. Туурабы? Булар төгүп атат экен. Тооба кылдым. Сүттү андай неме кылбаш керек. Эми аларга айткыла, бир кандай бир жолун карагыла. Же болсо бечараларга ошо топтой турган, жибере турган, же болсо башка нерсени кылгыла. Мындай акты, мындай исрап кылбаш керек. Тебелендиге жөнүнө таштабаш керек. Начальниктерге жакшы түшүндүрүп көргүлө. Анан такыр эле болбой, сен иштен кетерем, же болбосо биздин айтканды угасың.
дей турган болсо эми аргасыз буйруктан чыга албайсың анда. Бул айтып түшүндүрүп көрүлө да. Эгер намазды кыбланы карабай окуса эмне болот? Сапарга чыгып кыбланын багытын билбей калып туура эмес багытта окуп турмун. Бизде шариятта тахарри деген бар. Тахарри деген мындай да, эгерде ушундай булут болуп калса, туман, же болбосо ушундай жерде сиз кыбланы кайсы тарап экенин билбейсиз да. Кайсы тарапта кыбла экен? Бирок аракет кылыш керек, бирөөдөн сураганга, же болбосо жылдызды карап туруп, машалла кыбланы кайсы тарабынан билгенге. Такыр жокпу? Андай карап туруп ушу 4 тарабыңызды ойлоносуз дагы. Тахари деп изденес деген сөз. Күмөнүңүздүн көпчүлүгү кайсы жакка турат? Мына жакка болуп атабы? Болду. Ушул жакка карайсыз дагы. Мейлиби? Күмөнүңүздүн көпчүлүгү. Бул жак болсо бул жакка, бул жак болсо бул жак, бул жак бул жак. Айырмасы жок. Сиз азыр бардык тарабыңыз сизде билбей атасыз да кыбла каякта экен. Сураган киши дагы жок. Тиги аспаптар да жок, мисалы таба турган. Ошондой учурларда туугандар, өзүңүз эле изденесиз дагы, күмөнүңүздүн көпчүлүгү кайсы тарапка ийилсе, все. Ошол жакка карап намаз окуйсуз. Окуп бүткөндөн кийин бирөө келди дагы айтты: бул жакта эмес эле, бул жакта болчу" деп. Болду, кайталабайсыз. Сиздики нормально болду. Чүнкү тахарри дагы шариятта өкүм болду. Бул эсепке алынат бул. Бул бекер нерсе эмес. Даже мисалы ошол тумандан кийин намаз окуп бүттүңүз, туман ачылып кетти дагы, анан карасаңыз, бул жакта экен. Же болбосо телефонуңуз иштеп кетти, карасаңыз кыбла башка жакта экен, проблема жок. Сиз окуп бүттүңүз, нормально. Түшүнүктүбү? Бирок азыркындай кылыш керек болот да. Эми бир кызыктуу маселе бар китептерде. Буна кошо айтып коеюн. Кыбланы менин жүрөгүм ушул жакта деп атат да. Все. Намаз окуп атам мен. Намаз окуп атсам, биринчи рекет окуп бүткөндөн кийин ой келип калды. Чото бул жакта окшойт депчи. Ошо биринчи рекетте эле намазына буруласыз. Да, бул жакта карап окуйсуз. Бир рекет окуп бүтүп турсаңыз, дагы неме болду? Ушул мына жакта окшойт депчи. Бул жакка буруласыз дейт. Анан ал жакта окуп турган 4-чү рекетте ой келип калды. Ушу 3 өтөн ката болду. Мына жак болушу мүмкүн. Бул жакты карайсыз дейт. Машалла. Китептерде мурага чейин жазылат да. Эми кандай болгон чакта дагы алхамдулилlah адамдын жүрөгүндө тахарри, изденүү, ошону күмөндүн үстөмдүүлүгүнө бизде баа берилет. Саламатсызбы? Мен турмушка чыкканыма 1 айдан эми өттү. Бирок менин көңүлүм жок. Жолдошума ажырашкым келип жатат. Ажырассак болобу? Менин жашагым жок. Аргасыз эле жашап жатам. Жок, кандай? 1 ай эми өзүңөр макулдук менен эме болгондон кийин. Сиздер биринчи мына телефонду токтоткула. Эркектер кыздарды караганда, кыздар эркектерди караганда токтоткула. Өзгөчө мына TikTok балакет-салакеттердин баардыгына токтоткула муну. Мынаны таштап туруп, телефондун ордуна Куранды кармаңыз. Телефондун ордуна жайнамазды кармаңыз. Телефондун ордуна таспини кармаңыз. Мен сизге айтып берейин да. Жакшынакай таквалык тандаңыз, ортодо кандай мухаббат болот. Кандай сый, урмат болот, жашоо вообще башкача болот, көңүл башкача болот. Бардыгын мына ошол арам ойлорду 1 ай жашабай туруп, ажырашай, тигинтейин мындайлардын бардыгын мына ачык эле азыр Алла Таала билет го, бирок жалпысына маалым, бирок туугандар мына ушул не деп коет эле? Интернет. Интернет менен. Ошон үчүн буну токтотпосоңуз болбойт туугандар. Касыр намаз боюнча кененирээк түшүндүрүп, жооп берип коюңузчу, суранычы. Алла разы болсун. Касыр намаз сапарга чыкканда окулунат. Касыр деген ошо 4 рекеттүүлөрдү 2 кылып окуйсуз. Пешим фарызы 4, асырдыкы 4, куптандыкы 4. Ошо 2ден 2. Эгерде мына кышында масы кийген болсоңуз, ал 24 саат эмес, 72 саатка жүрөт. Ошого чейин мас тартып жүрө бересиз, бутtu жубай элечи. Алла Таалам жеңилдик берген да. Орозо фарыз болуп, фарыз орозодо орозо кармабай койгонго уруксат берилет. Бул сапардын ушуна Алла Таалам ушундай жеңилдиктерди берген. Касыр мына муфтияттын фатвасы менен акыркы 120 километрден ары. Ассаламу алейкум устаз, мен бир түш көрдүм. Менин жашым 19да. Мен намаз окубайм азыркы убакта. Бирок ниет бар. Түшүмдө мечиттин жанынан өтүп баратсам, менин күчүү инилерим азанды сиз айтыңыз деп алдым тосуп алышты. Айланам карасам башка адам жок эле. Макул анда деп азанды айта баштадым микрофондо. Айтат го мечиттерде. Ошол сыяктуу бар эле менден
биринчи фонограмма азан айтылып баштады. Анан мен да азанды бузбайын деп фонограммага жетишип жетишпей айтып аттым. Бир убакта эле хайялал фаладан кийин башкача араб сөздөр айтылып кетти. Анан мен ага кулак салбай азанды айтып бүтүрдүм. Бүткөнүмдөн кийин бир сөз эсте калды. Вади деген сөз кулакка угулду, анан туруп кеттим чочуп. Ушул эмнени билдирет, же шайтанданбы экенин билбей атам. Жок, алхамдулилля, азан нак бул, алхамдулилля, Алла Тааладан сизге келген. Бул иша жөнөкөй нерсе эмес, азанга иша. Бул толук даават. Бул азан өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда дагы мусулмандардын башын бириктиргенге кантип топтойбуз деген ой пикир болгон. Ар кандай ойлор сахабалар беришкен Мединада. Мурда ас-салату жамиа деп баарын топтолушат эле. Анан кийин бирөөлөр коңгуро, бирөө от, бирөө суур, ар ким айтып, кыскасы бир ойго токтобой, анан баары кетишип, кийин анан бир сахаба түшүндө көрүп, азанды ушу периштелер азыркы сөзмө сөз талкын кылып түшүрүп, пайгамбарыбыз эртең менен келип ушуну айтып бергенде, деп пайгамбарыбыз тастыктап, ошодон кийин алхамдулилля эме келген да. Зайд ибн Абдурраб болуш керек. Аллаху алам. Так. Ошон үчүн иншалла бул жаман түш эмес. Устаз, мен каза намаз көп кылып коем. Ошону любой время окуй берсе болобу? Же биринчи каза намазымды окуп туруп, анан эмки намазды окушум керекпи? Рахмат, Алла разы болсун. Биринчиден намазды каза кылбаңыз. Өз убагында окуганга аракет кылыңыз. Кээ бир учурда гана ушундай болуп кала турган болсо, тууган, анда айырмасы жок. Биринчи учурдагы намазды окуңуз, андан кийин каза. Кааласаңыз биринчи каза, андан кийин учурдагы убакытты карап туруп окуйсуз. Бая биздеги китепте жазылган бар го, каза намазды окубастан учурдагы намазың өтпөйт деген. Ал өмүрүмдө 5 жолу каза кылбаган кишиникин айтылат. Сахиби тартип деп коет. Мисалы, бир адам балагатка толду, вообще каза кылып элек да. Чүтү, анан бир намазы каза болуп калды, пешим мисалы. Эми асыр окуйун деп атат да алчы. Асырдан кийин пешимди окуса болбойт. Биринчи казасын окуш керек, анан асырды окуш керек да. Ошондой жашоосунда 5 жолу каза болбогон, 6 намаздан көпкө өтпөгөнгө ошого тартип да. Мага сизге окшогонго азыр ааламда ким билет эми? Мындайлар барбы жокпу? Бияка өтүп кеттимби? Акыркы да бир суроо экен. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алайын деп жатам. Эгерде кыргыз жарандыгын алсам, саткын болуп калбаймынбы? Кыргыз жарандыгын алып военный болсом дейм. Кыргызстанды коргоп, ошондо мен саткын болуп калбаймынбы? Өзүм башка өлкөнүн жаранымын. Жок, саткын болбойсуз. Саткын болбойсуз. Ушул жерде Франциянын жарандыгын алыңыз. Алдыңызбы? Эмне үчүн алдыңыз? Сизге эмне ишенип берди? Ушул Францияга күйүмдүү болот. Францияга акыркы канын төгөт. Пайдасын алып келет. Жакшы жашайт. Ошентип берди. Кыргызстан жарандыгын берсе, Кыргызстан эмне үчүн берет сизге? Машалла, өзүнө жаран кылып алып атат сизге. Ишенип берип атат. Сизге чет мамлекетке чыксаңыз, же ички мамлекет болсо, сиздин укугуңузду коргогонго кыргыз мамлекети кепилдикке алып атат. Ушул иншалла жарандык паспорт менен бүткүл дүйнөгө барып каалаган алхамдулилля жүрө ала тургандай. Тууган, анан ошого мамлекетке кызмат кылбаса, анан кандай кызмат кылат? Бул саткын-паткын болбойт бул. Өткөндөн кийин ошого толук кызмат кылуу милдеттүү болот. Дүйнөнү башкаруу үчүн жашыруун уюмдар иштейт дешет. Албетте алар исламга каршы аракет жасашат. Алар менен ачык кагылышкан окуяларды билесизби? Мисалы, комитет 300, череп и кость, же масондор. Бар экенин мен да укканмын алар. Атайынча бундайлар болуп келген. Өзү мына Европа тараптарда, батыш тараптарда 24 саат ушундай чоң офистер сүткорлукту жайылтуу, зынааны жайылтуу, абийирсиздик жайылтуу боюнча ушундайлар чоң эмелер. Кандай болгон чакта дагы биз мусулмандар, эгерде биз оңолуп такыбалыкты бекем кармасакчы, эч кандай бирөөнүн жаман планы бизге таасири тийбейт, жеткизе албайт дагы да. Ва антумул а'лауна ин кунтум муъминин. Аллах Кур'анда айтат: силер чыныгы имандуу болсоңор эле силер үстөмдүү болосуңар. Ва ин таттаку ва ин тасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шай'a. Эгерде силер такыбалыктан да сабырдуулукту бекем кармагыла, алардын кылыктары, жаман проекттери кыпындай силерге зыяны тийбейт. Кеп бизде.
Мен üçüncü аял болуп тийгенмин. Жолуктамын. Намазым бар. Дин менен жашайм. Күйөөмө итаат кыламын. Күйөөм аябай мага зулум кылып жатат. Адилетсиздик кылып келбей жатат. Боюмда бар кетип калайын десем. Мени алып жатканда Аллахты ортого коюп сөз берген. Зулум кылбайм, адилеттүү болом деп сөз берип алган эле. Экинчи турмушум боюман алдырып салайын деп оюма келип кетип кажет намазын окуп даарат менен жатсам, таң атканда турсам, башымда бир киши турат. Балага тийбе, балаң хафиз болот деп жок болуп кетти. Устаз, бизге дуа кылып коюңузчу. Эмне кылсам болот? Кыйналып кетти. Эми сизге үчүнчү болуп тийгениңиз ыктыяр менен тийдиңиз. Бирок күйөөңүзгө жакшы айтыңыз, сабырдуулук менен, дуа менен, зикир менен. Ага иниңиз барбы? Туугандар барбы? Ортого салып, айтыңыз, алгандан кийин жакшынакай барсың, жакшынакай барасың. Тем более Аллахтын атын ортого салгандан кийин адилеттүү кылса жакшы болот. Assalamu alaikum. Менин биринчи турмушумда 2 балам бар. Азыр экинчи турмуштамын. 3 күн мурун менин азыркы жолдошум мага шарт койду. Же мени танда, же апамды, балдарымды танда деп. Мен апамы, баламды тандадым. Ошол тандоодон кийин жолдошум бошсун. Чоң көчө, баары бүттү деди. Ошондо аял болуп эрди тандаш керекпи? Же кыз менен энелиби? Же эле болуп балдарымды тандашым керекпи? Өзү мына суроону жакшы көргөн эмес да. Туура эмес да. Мени танда, же апаңды танда деп анда. Ошондо сөз бер. Бирок чындап айтканда, ага айтпай берсеңер болот эле. Энени жакшы көрүп, баланы жакшы көрүп табигый нерсе. Мен сизди тандайм деп эле койсом эмне болот? Ana ошо чекчене эми бул түшүнүү кем адамга тең элме. Суроого кенде ошондой суроо болсо өзүнө жараша жооп бериш керек. Мен маркетолог, SMM адисимин. Сатууну көбөйтүү үчүн кардарды сатып алууга чачтыруу үчүн атайын триггер колдонобуз. Бул дегени акыркы 2 штук калды, акыркы 10 калды, шашылыңыздар, 5 сатып калат деген сыяктуу. Бирок чындыгында андай эмес. Бул техникаларды жөн гана кардарды эртерээк сатып алууга колдонобуз. Азыр бардык сатуучу маркетологдор ушул методдорду колдонот. Суроо, ушинтип айтып биз элди алдаган болуп калбайбызбы? Акчабыз арам болбойбу? Алдаган болосуңар. Аны бар нерсени эптеп шаштырып. Бул да пайгамбарыбыз айтканда, "Вала тахасаду, вала танажашу" деп. Танажиш деген ушундай. Өзүң албайсың, бирок башканы көбөйтүп туруп бааны неме кылып сата турганда, ушундан бир усул чыгат. Мына дагы, мына экөө эле калды. Давай, 4 эле калды деп туруп, адамды иншалла алдап немеге кирип калат. Болбойт бу. Устаз, пенде арак, пиво ичкенден кийин 40 күн денеден чыкпайт дешет. Ошол 40 күн иштеп тапкан акчалар арам болобу? Жок, 40 күн иштеп адалдан жол менен тапсаңыз, ал адал эле. 40 күн арам ичип алгандан кийин 40 күн чыкпайт. 40 күн дуасы, фарызы кабыл болбойт деген маани угуп алыңыз. Мойнундагы фарызы сакыт болот, бирок фарызга сооп берилбейт деген сөз. Бирок тапканы адал жол менен болсо адал эле боло берет ал. Убакыт барбы? Чоң апам башка кишиден өзүнүн аты менен эжеме процентке акча алып бериптир. Акча керек дегенинен 5 же 6 жыл мурун чоң апам каза болуп калгандан кийин эжем төлөбөй коюптур. Чоң апамдын акыбалы кандай болуп калат? Жана мен ошол акчаны төлөйүн дегенмин. 6 жылдык проценти менен төлөп каламбы? Кандай кылып төлөсөм болот? Чоң апаңыз башка кишиден өзүнүн аты менен эжеме процентке акча алып бериптир. Башка кишинин не дейт? Кишиден өзүнүн аты менен. Чоң апаңыз эгерде өзү алып бере турган болсо-че, өзү төлөш керек. Эгерде эжеңизге алып берди, бул кепилдикке алды да. Эжеңиз ошо бере албай калса, мен берем деген. Эми тагдыр ушундай экен, дүйнөдөн башка болбойт да. Эми мунун эжеңиз же болсо өзгөр төлөп койгула ошону. Процент эмес, өзүн төлөгүлө хотя бы. Азыр проценти көбөйүп кетти го. Кандай болгон? Процент эмес. Аларга түшүндүргүлө, өтүп кетти, өзү процент албагыла. Бул арам нерсе. Түп тамырынан Алла Таалам жок кылат. Байгандай боло бересиң, бирок байыбайсың. Ток болгондой боло бересиң, жок, өмүр бою ачка болосуң. Эчтеге жетпейсиң. Бир жерди бүтөйсүң, экинчи жолу тешилет, экинчисин бүтөйсүң, үчүнчүсү тешилет, ошо бойдон өмүрүң бүтөт. Процент вообще жакындабаш керек.
бир бала мага турмушка чыгасыңбы деген болчу. Анан мен билбестиктен эле ооба деп салгам. Анан ал бала мага мынтип айтты: экөөбүз эми күйөө аялбыз деп. Мен саңа талак бермейинче эч жака кете албайсың. Башкага да турмушка чыкканга саңа күнөө жазыла берет деген. Ошол чындыкпы? Тооба. Күбөсү жок, эчтеке болбойт. Эч кандай нике кыйылбайт. Түшүнүктүбү? Күбө жок. Бирок карап туруп, эге күбөлөр болсо, чыгасыңбы десе, макул десе, алдым десе кыйылып кала берет. Баягы хутбаны айткан тияк бияк алар шарт эмес. Бул жерде эң негизгиси макулдук болот дагы, бирок күбө бар да, күбө шарт да. Булар күбө жок да бул жерде. Күбө жок. Ошончо этиятта кылат да. Ар жерге нерсе кылат. Айырмасы жок. Мусулман болсун, эки эркек же бир эркек эки кыз болсун. Тек кеттик. Эгерде кыз жигит болбой үйлөнбөстөн бала өз көңүлү менен кызга айтпай эле белек жөнөтүп жана карточкасына акча которуп койгон болсо эмне кылуу керек? Ушундай маселенин өкүмү шариятта кандай? Көптөн бери кыжаалат болуп келет. Кыз жигит болбой дейт, үйлөнбөстөн бала өз көңүлү менен кызга айтпай эле белек жөнөтөт экен да. Карточкасына акча которуп коет экен. О, садака болот да мунун. Садака болот да. Эгерде үйлөнүү ниетинде болсо, кичине эптеп бир нерсе кылса болот. Анан үйлөнүү ниетинде болбосо чатаганда. Күнөөнү сатып аласың да. Күйөөм менен жашабай, ата-энемди анан көрсөң апаңа анан көрө котору ошо карточкасын. Күйөөм менен жашабай, ата-энемдин үйүндө турганыма 5 жыл болду. Бир кызыбыз бар, алхамдулилла. Ал киши бизге жардам бербейт, кабар албайт. Анан мен чалып, мени бошотуңуз, жогумду бериңиз десем бербейм. Өмүрү бербейм. Мен өзүм жакында үйлөнөм, саңа болсо жогуңду бербейм деп коюп салат. Эми мен эмне кылам? Кел сүйлөшөлү десем да барбайм, мага чалбагыла дейт. Жок, ата-энең менен сүйлөшкөлө, муфтиятка баргыла, алымдарды ортого салып туруп мажбур талакты алдыргыла. Бул кандай акмактык? Эгерде жашаса жакшынакай жашасын, болбосо башына ажыратып койсун да. Айтыш керек бар. Устаз канча жыл окугансыз? Жана кайсы жерлерде окуп келгенсиз? Мен аз эле окугам өзүм. Ана 6 жыл окугам. Кайсы жерде? Бул жерде окудук, Пакистанда окудук бир аз. Бир любой дуаны айткандан кийин омин деш керекпи? Кандай дуаны эми? Омин деген дуага мөөр деген да пайгамбарыбыз. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Омин деген амин деп айтылат. Бунун мааниси истажиб. Исмил фейл деп коет буну. Өзү исим болгон менен фейлдин маанисинде кабыл кыл деген сөз да. Омин деген сөздүн мааниси кабыл кыл да. Эми любой дуа кайсы жакшылыкты айтсаңыз кабыл кыл дейсизби? Омин деш керек да анан. Нафил намаздарды окуп бүткөндөн кийин дуаны саждада барып, кечке баш көтөрбөй саждада дуа кылса болобу? Же кол көтөрүп эле дуа кылган жакшы болобу? Экөөнү тең кыла бериңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менде Алла Таалага эң жакын абал саждада болот. Саждада болот. Ошондуктан саждада дуа кылгыла деген. Буну биз алхамдулилlah нафил намаздарда саждада келен дуа кыла беребиз. Ассаламу алейкум. Тахажжуд намазында сүрөлөрдү үнүн чыгарып окуса болобу? Башкаларга зыян бербесе боло берет. Мисалы башка уктап атат да үнүңүздү чыгарып ага уйкусуна залакат бере турган, же башка Куран окуп атса ага жок. Атак иншалла кечки нафил намаздарда өзүңүз уга тургандай ошо Куранды алхамдулилlah кайталап окусаңыз болот. Дуа кылгандын тартибин айтып коесузбу? Биринчи өзүнө сураш керекпи, же башкаларга дуа кылып анан өзүнө кылыш керекпи? Жок, Курандын таалими биринчи өзүңүзгө. Биринчи өзүңүзгө сураңыз, ата-энеңизге, анан бүткүл үммөткө сураңыз. Аялдардын кийимин саткан магазини лотерея уюштуруп жатыптыр. Призге көптөгөн белектер коюлган аялдарга. Ошол магазинден кийим сатып алса эле катышуучу болот экен. Арам эмеспи? Болбой калат. Атай, лотерея менен неме кылып атат бул? Бул азар, азгырып неме кылып атат? Андайга барбасын, албасын. Көрөсүзбү? Устаз, мен 19 жаштамын, бирок чачтарым аябай агарып кеткен. Мен чачымды карага боесом болобу, же боебой эле такыбалык кылып жүрсөм, устаз? Жок, болот. Сиз жашсыз, 19 жашта өзү баланын чачы агарбаш керек. Кандай бир оорунун себебинен агарды, чачты боёй бериңиз таксыр.
Вакыт болду. Акыркы суроону окуп коеюн, Мен Бишкекте жашайм, жумушум Таласта, 15 күн убакта намазды кандай окуйм? 90 километр үйдөн алыстаганда 2 рекет кылып окуйт деп уктум эле. Рахмат, ден соолукта болуңуз. Эгерде сиз Таласка барып иштесеңизчи, 15 күн барсаңыз тиякта, 15 күн Таласта иштей турган болсоңуз, жолдо касыр окуп барасыз, барар замат толук окуйсуз. Барар замат толук окуйсуз. Үйүңүз Бишкекте да, кайра чыкканда, Таластан бери чыкканда Бишкекке чейин касыр окуйсуз, Бишкекке келгенде толук окуйсуз. Апам үчүн ажырашам. Паспортуңду бербесең ажырашам. Туугандарыма жаштык кылбасаң, сөгүнүп жашайм, сени менен жашабайм деген сөздөр менен талак түшөбү? Ушул үчөө ар башка күндөр айтылган. Көбүнчө шариятка туура келбеген нерселерди кылбай коюп тил угам. Андан сырткары кет, атама чалып, алып кеттиң кызыңызды деген учурларда бар. Намаз окуйбуз экөөбүз тең. Ажырашкым келбейт. Муфтияттан сурагыла, бирок ажырашам деп келер чак менен айтылган болсо, буларга талак түшпөйт. 3 эмес 10 жолу айтса дагы. Эгерде мында азыркындай кет, кызыңды алып кет деген ошо сөздөр боло турган болсо, анын ниети каралат. Күйөө ошо ниетинде ажырашуу болсо талак түшүп калат, ниетинде ажырашуу болбосо талак түшпөйт туугандар. Жараткан Алла Таалам баарыбызга бактылуу, ынтымактуу, ырайымдуу, нурлуу жашоо берсин. Алла.